Саламатсыздар бардыктуу замандаштар, кымбаттуу Кыргызстан YouTube каналынын көрөрмандары, катталуучулары, жалпы кыргызстандыктар амансыздарбы? Биз кайрадан Ордолу Ош шаарындабыз, туугандар. Ордолу Ош шаарынын так ортосунан орун алган Асман Ордо панорамалык ресторанына келдик азыр. Сиздер көрүп жаткан панорама кандай деңгээлде салынгандыгын көрүп жатасыздар. Азыр сиздер менен чогуу кирип, айланып көрүп чыгабыз. Сиздер киргенде эле жолдун оң капталында бир боз үй кенен, ал эми сол капталында дагы бир энен боз үй. 50 адамдык мына ушундай боз үйлөр жасалган. Ичинде стол суу менен. Аны дагы азыр сиздер менен чогуу көрөбүз. Ичини кандай деңгээлде жасалганын көрүп жатасыздар. Гүл бакчалар менен кооздоп, тетиги фонтандар. Кыскасы укмуш. Оң капталда дагы мына мындай арчалар. Бул жерден сиздер түз эле Оштун бүт бардык жаганы көрсөңүздөр болот. Караңыздар. Кыскасы биз менен чогуу отуруңуздар. Чогуу кирип, байкап көрүп чыгабыз азыр. Жүрүңүздөр. Түз эле кирсеңиздер, бүгүнкү күнү биздин жакын бир досу ушул жерде үйлөнүп той болуп жатат. Бул жерде мына ушундай банкеттерди, залдарды дагы өткөзсөңүздөр болот. Түз эле кирип, өзүңүздөр тандаган кабинага кирип отурсаңыздар болот. Мына мындай кылып атайын, мына ушул Асман Ордо ресторанынын жааматы кооздоп, дорожкаларды дагы салып даярдап беришет экен. Айлана мына ушундай, бүт бардык условиялар ушул жерде сонун кылып түзүп коюшуптур. Тетигинде кылып улуттук орнаменттер менен кооздоп, айланасына көрүп жатасыздар. Бул жагында Манас атабыздын төрөлгөнү, ал эми оймо чиймелер тетиги жагында. Сонун жүрүңүзөрчү. Жыгачтары менен исторический кылып аябай жакшы кылып салышкан экен. Бул ичкерки бөлүгүнө кирдик биз азыр. Бул сиздерге айткан ичкерки бөлүктөгү эки капталдагы эки кабина, боз үй сыяктуу. Тетигинде кылып сырткы панорамада дагы отурсаңыздар болот. Бул жагы ылдыйлары мындай кылып атайын жашыл килемдер менен кооздоп коюшуптур. Азыр биздин боло турган банкетибиз мына ушул жерде. Чакан өзүбүздүн жумушчу күчтөр менен. Сиздер заказ берсеңиздер, мына ушундай кылып даярдап, кооздоп дагы беришет. Нарезкалар менен, бүт бардыгы менен. Азыркы учурда биздин конфеттер, печеньялар, тамак аштар чыга элек. Аларды свежий болсун деп атайын кармап отурабыз деп айтышты. Кондиционер бар, ысыкта ысык десеңиздер. Ал эми ички жасалгасыны көрүп жатасыздар, кандай деңгээлде кооздогонун. Оймой чийме тетигинде кылып боз үйдүн бүт орнаменттери, 2 жашка атайын орундуктар бул жагы. Жогору тарабыны мына мындай кылып светтерди коюп укмуш кыскасы. Мына ушул жерде сиздер чакан банкет, той маракелерди дагы өткөзсөңүздөр болот. Жүрүңүздөр. 2-нчи кабатка көтөрүлөбүз азыр сиздер менен. Чакан килем. Таксыр кандай экен? Зор. Зор бекен? Көрдүңүздөр, меймандар ушундай. Экинчи кабатка көтөрүлөбүз, акырын Ошту кыскасы үстүнөн көрөбүз азыр сиздер менен чогуу. Бизден алыстабай туруңуздар. Бул экинчи кабат сиздерге айткан. Экинчи кабатта дагы сиздер атайын мындай кылып 5-6 адамдык кылып, 10 адамдык кылып стол накрывать этип отурсаңыздар болот. Ошту ушул жерден көрөсүздөр жана айткандай. Тетиги көрүп жатканыңыздар бул Сулайман тоо, Оштун символу болгон. Бул жол Алишер Навай атындагы жаңы мост. Жалпыңыздар билесиздер, Пекин гостиницасы, андан ары Алайская улицасы. Кыскасы Ош мына ушул жерден көрүнөт. Келе бересиздер. Алишер Навай көчөсүнөн Масалиев кесилишине келсеңиздер, да мына ушул Асман Ордо панорамалык ресторанына келесиздер.